Салам барыңарга. UFC жаңылыгы Асанбек ТV каналын көрүп жатасыз. Айтмакчы достор, UFC 289 турнирде Дариуш жана Оливейра салашып өтөт. Кимде көп мүмкүндүк бар? Же кимди колдооруңар тууралуу ушул тууралуу оюңарды калтыргыла достор. Рафаэль Физиев август айына салашууга каршылаш издеп аткан. Бул нерсеге Матеуш Гамрот таяр экенин айтып өткөн. Болгондо да 5 раундтук салашуу деп өттү достор. Бул нерсеге Физиев жооп берди. Эмнеге 5 раундтук? Биз доспуз деп ойлогон элем. Мен 3-чү раундтан кийин чарчап калам деп айтып өттү. Достор, чында Физиев үчүн Гамрот өтө эле оор каршылаш болот. Күрөш, стойка бардык тараптан Гамрот күчтүүрөөк, жакшы формада дер элем достор. Тажрыйба тараптанчы. Кийинки шоу кабарлардын бири Конор Макгрегор жана Майкл Чендлерден көптөгөн өз ара конференция интервьюлары башталды достор. Бул жерде залда жолугушууда эмнелерди сүйлөшкөн. Конордун айтуусунда мен кандай салмакта салашкым келсе, сен ошону кыласың деп өткөн. Бул оюн меники. Мен айткандар болот. Бул баалуу кымбат конференциялардын бири болот деп айтып өткөн. Бул нерсеге Чендлер мага айырмасы жок, кайсыл салмак болбосун. Экинчи раундда да сени нокаут кылам, не болсо да деп айтып өттү. Биринчи раундда чарчайт Конор деп интервьюларында сөзүн айтып өткөн достор Чендлер. Эң негизги достор, кайсы салмак болбосун, оор салмакта да көтөрүлүшүн билдирген Чендлер тагырага. Оюмча бул салашуу стойкада аяктаса, анда Конор тарапта болушу мүмкүн бул жеңиш достор. Себеби Чендлерге караганда Конордун колу узунураак жана тез чувство жакшы дер элем достор. Силерге кандай аяктайт бул салашуу, бул беттеш? Оюңарды калтырып өткүлө достор.